Мен ысып баштадым уже. Начали, давайте. Пудраңды даяр ысып баштадым. Готовы? Да, начали. Раз, 10 приседаний. Жок айга, приседаний. Можем давать. Вам этот даст ритм. И камыр пошла. Чапчытасың да. Саламатсыңарбы биздин урматтуу теле жана YouTube'дагы Ova Social каналыбыздын көрүүчүлөрү. Кайрадан биз менен бүгүн 501 плитка гастропабтын ашканасынан кош келиңиздер. Бүгүн биз эмне тамак жасайбыз? Гүлчөта жасайбыз. Эки ыкмасы менен жасайбыз. Бүгүн биз сөзсүз кол камыр жасайбыз. Шашып аткан айымдарга, үй кожойкелерге, жаш келиндерге, абысындарга момундай жашынакай биздин даяр камырларыбыз дагы бар. Ошондой дагы түрүн жасаганга бүгүн аракет жасайбыз. Анда эмесе кеттик. Бүгүн биз уй эти менен жасайбыз. Жалаң сулп эти менен жасайбыз. Казаныбыз ысыгы чакты, этести өтө майда эмес, өтө чоң эмес, орточо кылып туурап алабыз дагы. Майыбыз ысыганда салып эле кууруп баштайбыз. Бул тамакка бизге пияз керек болот, сабиз керек болот, картошка, помидор кошуп коебуз. Момунда жашынакай биздин кызыл томат кошобуз. Азыр четинен баштай берелик. Этибизди туурап койдук. Азыр казаныбыз ысып баратат. Биз момундай өсүмдүк майдан куябыз кичине. Салып коеюн, майыбыз ысыгы чакты. Пиязды, сабизди туурап алабыз. Пиязыбызды туурап, сабизди туурап даярлай берелик. Турагычыбызды, бычагыбызды алмаштырып алабыз сөзсүз. Этке негизи өзүнчө болуш керек. Азыктарга өзүнчө. Сабизибизди эле ортосунан бөлүп, мындай эле узунча кылбай эле ушинтип туурап коебуз. Майым ысып калды. Этимди сала берейин. Тамагыбызды дагы жасап атканда жакшы маанай менен, жакшы ой менен жасаш керек деп мен айтып келгем буга чейин дагы айта берейин. Калемперибизди дагы туурап коелук. Тамагыбыз кооз да даамдуу болуш үчүн бир дагы кош даам кошулсун деп мында ушундай эле чоң-чоң кылып, төрт бурчтук кылып туурап алабыз. Даярлап коелук дагы, этибизди турутуп, аралаштырып коюп турак, тегиши курулуш үчүн, жакшы курулуш үчүн. Бияка мен эттин үстүнө пиязды салам. Пияздын ширеси чыгып, этти жумшартат. Негизи азыр кол камыр жасабай деле калды да көпчүлүгүчү. Бирок жаш келиндер, жаш кыздар келин болуп барган жерде ошо билбегендерди кайненелер өздөрү үйрөтүп алышса, жашынакай кылып камыр жайып, кесмени туурап, кол камыр жасап, беш бармакка дагы оромоо жакшы көрөт кыргыздар көбүнчөсү. Ошондойлорго билбеген жаш кыздарды болсо, ошо кайненелер өздөрү үйрөтүшүп, айтышып, тарбиялап алышса деген ой бар да. Мен өзүм буюрса кайнене болсом, мен келиниме эчтеке билбей келсе деле мен ага эч кандай капалчылык болбойм.
тескерисинче бүт баарын өзүм билгениндей кылып, мен билгенден да жакшы нерселерди үйрөткөнгө аракет кылам. Анан кийин биздин үй бүлөбүзгө келген кызды өз кызымдай көрүп, келин дегендей кылбай, башка бирөөнүн бүлөсүнүн кызы дегендей кылбай, өзүм бүлөмө кошуп алганга да мага тескерисинче жардам берип болуш керек деп ойлойм да. Баарын билген, тың кыздарга да жакшы, бирок аларды кайра башынан өзүм билгенимди үйрөткөнгө да кыйынчылык болуп калабы дейм да. Көпчүлөр азыр күйөөгө тийсең эмне кыласың? Ай, муну үйрөн, тигини үйрөн дерет го. Кыздарды антип тарбиялап деле керек жок го дейм да. Күйөөгө тийгенге чейин каалагандай эркелеп, тамак жасабай деле коюшсун, үйрөнбөй деле коюшсун. Иши кылса жакшы, тарбиялыгын көрүп келген кызды өзүбүз үйрөтүп алсак деп ойлойм. Менин кызым жок, жалаң эркек балдар. Ошон үчүн мен ойлойм, айта берем да, ай ким болсо дагы тамак жасаганды билбес деле алып келе бергиле, үй жыйнаганды билбес деле алып келе бергиле. Өзүбүз үйрөтүп алабыз. Өзүбүз билгендей кылып алабыз. Кааласа кылат, кааласа кылбайт. Эми азыр илгеркидей жашообузда бүт эле оңой болуп калбадыбы? Акырындан сабизин сала беребиз. Сабиз курулуп чакты. Негизи келин болгонду бизде кыргыздарда ай сен бирөөнүн үйүнө барганда келин болгондо кантесиң, ана мынтесиң деп эле тарбиялай берет эмеспи, үйрөтүшүпчү. Ошо кайнене болууну да үйрөнүш керекпи дейм да. Кайнене болуп, башка бирөөнүн кызын алгандан кийин ошого кандай мамиле кылыш керек, башынан баштап өзүңдүн жакшы мамилеңди көрсөтсөң, үйрөтсөң, жыланды жылуу сөз менен ийинден чыгарыптыр деген сыяктуу эле жылуу сөз менен тарбиялап алыш керекпи деп ойлойм да. Эми бул кайнене менен келин ортосундагы мамиле бул эми аябай чоң бир тема деп койсок болот, ар кимдики ар кандай болгон. Эми азыркы жашообузда көп нерселер жеңилденип калбадыбы? Пылесос дегенибиз бар, чаң сүрткөн жашынакай биздин швабраларыбыз бар. Эми кол деле жуубай калдык кирлерди дегендей. Ысык мустак суу бар, илгеркидей эмес да. Көп нерсе даже моорикил тамак аштарыбыздын даярдары эле, камырларыбыз даяр. Бүт нерсенин баары эле даярлары бар да. Баарынан ушу үй бүлөдө ушу кайнене чоң ролду ойнойт деп ойлойм да. Алар жаш бүлө болсо, жаңы жашоону баштап ачса, ал өзүнүн баштан өткөн нерселерди ойлонуп, эстеп, түзгөндү үйрөнүп, жакшы мамилелерди кылып, жумшак сүйлөп. Анан кийин азыр көбүнчүлүк жаштар окушат, ошо окуусун таштатпай окутуп, жакшы билим алып, жакшы бир кесиптин ээси болгондой иштешсе, ошого да жакшы бир неме түзүп беришсе деп ойлойм да. Мүмкүнчүлүк. Кийин төрөсө, баласын багышып, ал сен эмне бериң да? Кандай тарбиялашты үйрөтүп, колдон келсе багып, жумушка чыгарып коюп, үйдө чоң апа болуп отурганга эмне жетсин, Мен кыялымда ошентип ойлойм да. Эрте эле чоң апа болуп калсам экен. Неберелермен чогуу эркелеп, үйдө эле отура берсем депчи. Мынакей бунубуз курула берсин. Муну капкагын ичине жаап коелу мындай кылып. Бул курула берсин. Жакшылап курулгучакты биз камырыбызды жууруп даярдай берелик. Ичине un. Биз бир 4 кишиге аяктап жасап атабыз да. Көп деле кереги жок. Көз өлчөм менен. Буга сөзсүз мен жумурта кошом. Суубузду даярдап алалык. Сууга тузду эзип алыптыр. Түз эле тузду унга салбайчы. Мындай ичине.
камырыбызды катуу кылып жуурганга аракет кылабыз. Ezilip калбаш үчүн. Эми жумуртка кошкондон кийин көп деле ezilбейт. Бирок баары бир аракет кылып, катуураак кылганга. Биздин этибиз жакшынакай куурулуп бүттү. Буга суубузду куюп коелук. Бияка даярдап алган суу бар. Бул кайнагычакты камырымды даярдай берейин. Бир кайнаганда эле картошкасын салып коебуз. Тузун көрүп туруп, картошкабыз да даяр. Камырыбызды жайып алалык. Камырыбыз тынып жакшынакай болуп даяр болуп турат. Муну бир сыра ийилеп, жукартып, жайып баштайбыз. Казаным кайнап калды. Картошкасын салып коелук. Ага чейин тузун көрүп алалык. Тузу жакшы экен. Картошканы мындай кылып өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес, 4кө бөлүп салалык. Мындай кылып эле. Өтө чоң эмес кылып эле. Ким каалагандай салып берет да. Кээ бирлер 2ге бөлүп салып коет, мен кичине майдараак кылган жакшы көрөм. Муну деле ар бир кожоке өзүнүн немесине карайт да. Калоосуна карайт да. Камырыбызды жая берелик. Капкагын жаап коелук. 4 буруштук кылып туурап алалык. Кезебиз. Коостоп. Мынакей, мындай кылып даярлап коебуз. Картошкабызды көрөлүк. Картошкабыз бышкан болсо, чыгарып алабыз дагы, камырыбызды салып бышырып алабыз. Картошкабыз даяр экен. Эми бул табагыбызга картошканы чыгарып берелик эти менен. Өзүнчө бөлүп чыгарып коелук картошкабыз менен этибизди. Анан кайра ушун шорпосуна эле камырыбызды бышырып алабыз. Шарактап кайнап аткан шорпого салыш керек, камырыбыз ezilip кетпес үчүн. Кандай сонун биздин кыргыздын тамактары. Сире аралаштырып коюп туралык, жабышып калбасын. Бир 5 мүнөттөй кайнаса эле бышып калат камырыбыз. Кол камырдын ушунусу жакшы, бат эле бышат. Кичине аралаштырып коюп туруш керек, камырлар бири-бирине жабышып калбас үчүн. Бир 5 мүнөттөй кайнасын. Капкагын жаба турайын, көтөрүлө эле калсын. Кол камырыбызды бышырып алып чыгарып алдык. Эми экинчисин болсо, дүкөн камырын бышырып, аны дагы жейбиз. Азыр мынакей. Мындай дагы гүлчөтай жейбиз азыр. Болду, бизге ошончо камыр жетет. Муну дагы акырынан аралаштырып коюп турабыз. Бул камырыбыз менен тиги камырыбыз менен аралаштырып эки бөлөк кылып жейбиз. Дүкөн камыры дагы сонун. Камырыбыз бышкычакты күтүп турабыз 5-10 мүнөттөй.
Анан кийин чыгарып алабыз. Мынакей биздин камырларыбыз дап-даяр болуп калды. Бир табагыбызда дүкөн камыры, бир табагыбызда кол камыр. Мунун үстүнө азыр картошкабыз менен этибизди салып коебуз. Мындай кылып кааласаңар, үстүнө дагы жашылча себелеп койсоңор болот. Майда турап туруп. Колдон келсе негизи эле жашылчаны көп жеш керекпиз. Биздин эки түрлүү эмес, эми эки түрлүү камыр менен жасаган гүлчатайыбыз даяр болду. Салыштырып деле көрсөңөр болот өзүңөр жасап. Бирөөнү дүкөндөн алынган камыр, бирөөнү болсо кол камыр кылдык. Өзүм жууп, өзүм кезип, өзүм бышырып, азыр өзүм дагы жеп көрөм. Мынакей баарлап азыр жеп көрөбүз. Силер дагы үйдөн ошентип жасап көргүлө. Анан кийин айтасыздар, кандай айырмасы бар экен. Андай эмесе, мен силер менен азыр коштошууга учур келип калды. Эмки көрүшкөнгө чейин жакшы калыңыздар, оорубаңыздар, үйүңөргө береке, токчулук, көмүр аба электерге көмүр. Ошо, жакшы калыңыздар. Неден баштайын? Дүкөндүкүнөнбү же магазиндикиденби? Чеки-брики, Жок, чеки-брики эмес, мындай алам азыр. Айлантып мындай чымытып айлантып коюм. Эми угадайте, кайсы магазин, кайсы меники деп кой. Биринчи дүкөндүкүн баштайынчы, бисмилла деп туруп. Ушунун баарына оозумду батырам, уялбай туруп. Экөө тең эле бирдей сонун болуптур. Келгиле. Эт жакшы эле экен, бирок муну жакшы бышырганды билиш керек да. Просто жакшы ой менен жасаш керек, шашпайды го. Кайнатыш керек. Жебейсиңер, шелекең раккан жокпу?